Жети областын аймактарынан келген журналисттер алгач жогорку соттун имаратында болду. Андан соң каттоодон өтүп аталган имараттын жыйындар залында болушту. Тегерек үстөл сот тутумунун ачык айкындыгы деп аталып, өлкөдө жүрүп жаткан сот реформасына арналды. Бул иш-чараны Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрайымы Айнаш Токпаева расмий ачып өз сөзүндө төмөнкүлөргө токтолду. Жогорку соттун жаңыланып, функционалдуулугу арткан имаратка көчүүсү аймактарда жаңы имарат салынып, жана көптөгөн имараттардын сот ишине ылайык оңдолуп түздөлүүсү сот мекемелеринин материалдык техникалык базасынын жакшырышында да ошол жогоруда мен айтып кеткен мамлекеттик максаттуу программанын түздөн түз тиешеси бар. Сот реформасынын негизги талаптарынын бири бул сот системасынын ачык айкындуулугуна жетишүү. Учурдагы коомдун талабы да ушундай. Сот реформасынын багыттары жана башкы максаттары сот адилеттүүлүгүнүн натыйжалуулугун жана сапатын жогорулатуу болуп саналат. Бүгүнкү өткөн жыйында дал ушул маселелердин айланасында талкуу жүрүп, сот реформасынын айланасында жүрүп жаткан иш-аракеттер айтылды. Белгилүү кетчү нерсе, ушул тапта 2018 жана 2022 жылдар үчүн да бул программанын экинчи бөлүгүн улантуу үчүн атайын топ жумушчу түзүлүп иштеп жатат. Тегерек үстөлдө жогорку соттун басма сөз катчысы Айнура Токтошова сот тутумунун ачык айкындыгы, сот реформасынын жүрүшү боюнча маалымат берди. Сот тутумунун жетишкендиги, сот актыларына жетүү механизмин кеңейтүү темасында да айтылды. Андан сырткары журналисттер сот процесстерин чагылдырууда соттордон маалымат алуу буга чейин кыйынга турганы белгилүү. Андай көрүнүштөрдү жоюу үчүн сот KG сайты ишке кирген. Негизинен эки сайтыбыз бар, жогорку соттун расмий сайты жогорку сот KG сайты жана сот KG сайты. Ошол эки сайтты биз азыр журналисттерге айрымдары билбесе жана кантип колдонуу боюнча биз атайын ушундай шашпай түшүндүрүп көрсөтүп дагы берип атабыз онлайн. Анткени сот KG сайтына акыркы президенттин чыгарган указынын негизинде ар бир судья өзүнүн чыгарган сот актысын ошол сот KG сайтына коюуга милдеттүү. Аталган иш-чараны өткөрүүнү Кыргыз Республикасынын жогорку соту демилгелеп, USAID Адилонун Кыргыз Республикасынын сот системасын бекемдөө жана аткаруусундагы USAIDтын биргелешип башкаруу программаларынын колдоосу менен өттү. Ильяс Турдубай уулу, Манас Назаров, Бишкек шаары.